Mına keçegi başlayabız. Retro машина да, тағынар? Упал. Қараңыздар. Бізге бір нәрсе үйретің деп, біз өзіміз айтып келетін. Ата-енелері көріп сүйінсін. Кейінгі видеоз бұйырса мен өзімдің атам, атакен туралы болады. Так, ассалаумалейкум. Бұйырса құтпан таң. Жалпы біздің көрушілерге бұйырса жақсы ес алу азыр Қарақой жайлауысынан әме айылға жөнедік. Бұл біздің айылға болған сапардың екінші бөлігі. Барыңыздар, қош келіпсіздер. Каналға подписаться болып, қоңыраушаны басқаны ұмытпаңыздар. Азыр бұл жерде портерменен жөнөйүз. Мен билишим боюнча. Атыңызды айтып, бір телефон номерді айтып қойың. Хайрулла атым. Номер телефон 777 73 87 77 деген номерге байланыш бересіңдер. Болды. Асқато Қарақой. Асқато. Қарақойда Асқато коттеджі. Бұл жерде қатарынан тұрған, шу жолдың эле үстүндө қатарынан тұрған коттедж ушул. Аке, Алла разы болсын, аке. Болды. Так, бисмилла. Же ат менен түшөйлү. Hoppa, 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 hoppa. Hoppa. Қана кеттік. Ha? Ya üstüne çıkmasak bolabı? Ket üstüne çıkamaz. Ayıldağıday жүрөйүлчү. Ha. Жүр экөөбүз. Даба. Дағы клиенттер шықты. Ес алу қандай oldu жігіттер? Сонун oldu? Мына кечеги баштайбыз. Аз қайтып келебиз аны. Буга чейинки мурунку видеода абишайт эткенмин, буюрса кийинки видео газ 69-дан башталат деп. Мен сөзімді өтіріп ошондан баштайын. Подпроект алдым деген азыр байқап көрөбүз. Как раз хозяйындағы алдым екен, кесіп бізді таштап қойған. Қандай зака, жақсы ба? Сары. Сары. Шықалдығы. Суық кен. Шеп көргөзөйлү машинаны. Кең, сұрағанша обзор қылайлы. Газ 69, 1970 жылғы. Ретро машина да, тағынар. О свет, о дизайн. Мұны бір байқап көрейлі. 06 ошский учет кен. Алды моз, рессорный. Ылдирағынан көргізей. Наке. Қадимки рессор. Аккумулятор бұл жақта екен. Ешіктің ручкалары. Мәке. Бұл жерде де аккумулятор тұрады. Içi примерно ушундай. Ладаның ролін қойып тұр. Бұны арты ачылбайды да. Артыдағы рессор. Қандай açılады? Машалла. Кечінде мұна жаққа отырып кеткен. Балам менен мобилограф. Карбюратор екен да бұл, а? Бұны бұйырса болашақта келешекте қантып жасап шығайын деп отасың. Adamlarga bayağına oturturgan stolları, bayağına stolları, Dinamarka stolları. Жұмшақ мебелдерден қойып, а? İçin жууп, тазалап, қысқасы краскалап, ә? О, içi ушойынча эле калабы же? İçi ушойдан калат. Бирок ичкинин состояниясы жакшы экен, чатырдын состояниясы, а? Мо мебелдерин эле
обновить этиш керек экен заманбаптан коюп. Ноқаттың лақчылары. Анан сырты кандай болуп калат? Же сыртыны 5 жерин өзгөртпөй эле краскалап эле коесузбу? Таза натурал боюнча калат экен да. Бул мындай айтканда рамный кроссовер туугандар. Рамный 2 дөңгөлөгү, 4 дөңгөлөгү аракетте, рессорный, кыскасы ушундай ретро машина. Ушундай. Сіздерге келіп, атыңыз кім эле? Сулайман. Ноқаттық Сулайман мырзанын буюрса тулпары. Алла разы болсун, ишиңизге ийгилик. Баатыр. Жолду караңыздар, жолду сонун кылып асфальттап. Теп-тегиз кылып коюптур. Биз азыр Ноқатка келдик. Saat 12 болып қалды. 1 saat болып қалды. 11-лерде Қарақойдан түштік. Мен балдарымды суббота, воскресенье өзіммен алып жүргенге аракет кыламын. Себеби 5 күн окууга барат, анан үйдө болот. Эртеден кечке окууга барат, анан үйгө келет. Анан үйдө только апасы менен болот. Суббота, воскресенье алып жүргөнүм себеби 5 күн бою аял кишинин тарбиясын көрүп, эми эркек киши эрте менен кетебиз, кечинде келебиз. Баарыңыздар деле ушундай болсо керек. Анан баягы аялдык сапат өтүп калат да, ошон үчүн эркектерди, балдарыңыздарды колдон келишинче ар жак бер жакка алып чыкканга көбүрөөк аракет кылыңыздар. Анан мен азыр бир нерсе эсиме келип кетти. Мен да кичинекей убагымда атам, чоң атамдын тарбиясын көргөмүн да мен. Чоң атам ар жак бер жакка көп алып чыгат эле, атам да көп алып чыгат эле, шашлык алып берет эле. Кыскасы ошол нерселер менен эсимде калган да. Азыр эми бизге дагы кезек келип калган. Мен да балам менен баламды азыр алып алгам. Анан муну самсыны кесип берип атып, ошол күндөрүм эске келип кетти да. Атам менен чоң атам мени ар жак бер жакка алып чыкчу эле. Ушундай бир нерселерди алып берчү эле деп. Анан эркек менен жүргөндө кичине баягы эркектик мүнөз, эркектик сапат, ушундай нерсе пайда болот экен да. Айтууда максат сиздер дагы ошол балдарыңыздарды ушу көчөгө, эл аралатып, жер аралатып, ар жак бер жактарга өзүңүздөр менен кошо алып чыксаңыздар, атаны көрүп бала тарбия алат экен да. Мен мисалы ошол чоң атамдын тарбиясын алып, алхамдулилла, эч нерседен кем болбоду, эч жерде мындай көксүп, өңсүп калган жокпуз. Алхамдулилла, баарына шүгүр. Ошон үчүн туганда балдарыбызга дагы бир аз көңүл бөлүп коюшубуз керек. Дүнүйө, акча деп жүрө бербей, бул нерсеге серьезно караш керек. Азыр самсы 150 сом самсы. Мындан кошуп берейинби? Замандын өнүккөнүн караңыздар, Круиз контролду 124 коюп койдум эле. Өзү айдап кетти машина. Полосаны өзү көрөт, газ тормозду өзү көрөт. Кыскасын айтканда, мен бутумду мынандай чыгарып алып эле отура берейин. Мынакей. Мына спокойно, встречка өтүп атат. Айдаганда дагы эки линиянын ортосу менен кетип атат. Караңыздар.
азыр нарак барганда бир аз поворот жерлер бар, ал жерден да байкайбыз. Мына мен өйдөгө эле чыгып отуруп алгам монтип эле. Жанадан бери ушинтип келдим. Анча жерден көрбөй калабы десем жок. Азыр биз Кадамжай Баткен жолу трасса ушундай да. Ошол трассада полоса четкий көрүнөт. Анан датчик полоса жакшы иштейт экен да. Оппа. Анча бир аз чекелеп кеткен да, кайра буруп коет ортого. Мына азыр тээ жерге барып поворот башталат. Мынакей көрүп атасыздар поворот. Өзү буруп, как положено. Технология деген ушул да. Рульду кармап жүр деп өзү сигнал берип атат, но на всякий случай да бул. На, көрдүңүздөрбү? Руль. Уже рульду карма деп сигнал берип атат. Так. А так кете берет мына. Рульга бир кармап реакция берип коюш керек. Кадимкидей чувствует этет, рульду кармаганда деле. Сезет да мындай. Аз да байкап көрөбүз, мына газ, тормоз тепмей жок. Круиз контроль 125'te. Kia K9'in максимальный комплектациясы да. Platinum комплектация деп коет. Бирок машинага вообще сөз жок. Азыр тиги машиналерге жеткенде өзү автоматический тормоз өтөт да. Бир ак машина кетти да азыр. Ошоңго жетеличи. Датчик, полосанын ортосунда сары датчик ошол машинанын расстояниясын кармайт ошо. Аке. Мына мен эч нерсе кылган жокмун. Поворотникти күйгүзүп коем. Датчик өчөт. Кайра обгонго чыгат. Аке. Кайра полосага салып коем, болду. Өзү кете берет. Газ тебип, тормоз тепмей жок. Өзү рулду бура берет. Аке. Баткенде Төрткөл суу сактагычына келдик. Сонун болуп толуп калды. Караңыздар. Бизде Карамойнок деген жайлообузда дагы кичинекей көлүбүз бар. Аякты да буюрса көргөзөм. Азыр сонун да. Биякта толуптур, биздин Карамойнок суу сактагычыбызда толгон болчу. Элхамдулилла келип алдык. Чоң балам айылда чоңойгон да. Чоң ата чоң апасынын колунда биз Москвада иштеп жүргөндө бул жерде балык чарба. Эмилдин кыздары. Азыр атам менен апама чай кылып берем. Кандай чай десеңиздер, фруктовый өзгөчө чай. Кайнатканда билесиздер могу. İçinde полный угол бар.
Nega deb o'ylaysiz? Mana to'g'ri chiqqan. Sizga choy qilib beraymi? Yo'q, bu o't chiqadi. Bitta buni chayni ichib ko'ring, chanan. Solishtirib ko'ring. O'zida qaysi bor? Atam, nega olib kelding? Nonni ko'ribsizlar. Nega olib kelding? Jaylovga chiqqani bu dedi. Yo'q, sizga choy qilib berayim desam, filak turmaydi dedi. Батля qaynayotganda bu. Chaqqanimizga qancha oldi? 5 litr olsun. 5 litr. Shari. Aşkı 10 minut oldu. 10 minut bo'ldi-da. 5-6 minut bo'ldi. Tezla qaynab qoldi. Eta 10 litr bo'lib bo'lish kerak. Bilganlar kommentariyga yozinglar, biz o'lchab edik. 5 litr. 10 litr emas, dedi 5 litr. 5 litr. 5 litr точно chiqadi. Уже qaynab qoldi bular. Urug'da. Так, bu yerda limon, imbir, apelsin. Bu samovarning chayini ichib yurganlar bilasizlar. Bismillahirrahmanirrahim. Limon, apelsin, imbir, navat, çay. Otamda bir narsani aytdi. Jalpıdan qo'shgan. Shuni. Chalda. Bu nega nimaga? Bu? Bunday ekan. Immunitet ko'taradi. Navati chiqibdi. Atamning baliq charbasi qorasi. Жерде. Бияктан да полный шайка кетип атабы. Abi yerге неме ташталыптыр да? Ана технология, мына технологияны көрүп алыңыздар. Кыскасы, мына жактан сууду буруп туруп, бияктан шланги менен келип туруп, булак, а? Бияктан көп экен. Жерге 5 литрлик бачокту сайып коюптур, ылдый жагга шланг коюп коюптур, шланги менен помидорлорго. Помидор. Технология. Бияктан берки жагынан тешип туруп, мына шлангыны коём дейт. Бул. Ана кыздар скин тасас. Мынаке. Анаке. Неберелерим мына блогер болот, окшойт да. Кана бийлеп берчи. Ке. Бас. Бияктан аншлангы менен бияка балыкка келет экен. Sekirdi balık. Sekirdi. Kaptarыңды учурба.
Мына балық. О, секіріп өтеді, о. Жембере тасып, жық бақ келеді. Ач қалса бетке шыға екен, а? Жетірген мезгіл келгенде қой бетіге түсіп анау жүректердің көп болды. Оған келген білетті, жем береді. Бірақ бұл көлге аз екен, а? 500 еле штук салынған, еле? 1000 деле, а? Burada birinci kelgende aşağıda 3 bölüp kalacak burada. Bir күндө. Bütünde. Yok. Ha, bütün gece tekrar. Азырчы? Abi şunu şu koydan gele. 80 gram da mı o? 80 gram da bütün de saat abitta kesip yerdi atmalı abi. Bir ile bir gece 80 gram. Ne gördünüz mü? Top dolu. Vardı. Ana ödü açıldı. Öдөг жылды. Ödü açıldı. Бирок мына тегерексет деле жүрөт да. Көлдүн узун туурасы где-то 5. Yo уже dan жеткен уақытта бар топталып отыр. Адам келген билет та. Ошо да му. Мына жерде аз эле да мындай. Аз эле көрүнөт. Же онун арактарында да барбы? Yok öyle. Кичинекей, а. İsteyeceğim ben. Мынакей. Ne kızım sigara? Ben dağı. Кана чачкылайчы? Saçtım ben. Чачтыңбы? Таша. Aynen senin Taşa. Taşarsan köpçük. Sağa çatır. Kata da mangayım tak. Mangayım. Yok koluna can bak var. Körüne saçlık bu. Mangayım. Берген 1000 да аздык кылат экен, бирок Mangayım. азыр могу 5 штук мына жерде эле жүрөт да. Ben kılam onu. Ана, Hadi oğlum. бетиге тор жауып коюпсуз да. Karga kuzun koyup etken de. Koy sekiz. Karga kuzundan saklaşı için. Ona olar yılandan, muşuktan. Ана, Karga kuzundan kanat köpekleri alıp oturup alıp күнү yediyor. жакшыбы? Сак жакшы. Ye selamat selamat. Selamat. Bizde balığımız var. Oy kana. Oy oy. Birik soru. Жакшы, өз кандайсыз? Сак жакшы, Жакшы, işleriniz жакшы. Gel Kepka, kalkın gençlerime. bank kampanyan. Bank kampanyan. Не жатыш? Чымчыктардын үнүнө караңыздар. Так, кутман таң бүгүн 30-число. Турсак үйдөгүлөр эч ким жок. Атам апамдар эртеңки мааракеге базарлык кылганы кетиптир. Так, достор, мен айылга келгенимдин бирден бир себеби атам ушул айылдын мектебинде Бостон Эралиев атындагы орто мектепте өмүр бою физрук болуп иштеди. Андан сырткары районодо ДСШда деп коет. Район боюнча главный тренер болуп жүрдү. Волейбол боюнча, кыргыз күрөшү боюнча. Анан быйыл атамдын 60 жылдыгы. Ошо атам 60 жылдык мааракесине карата андан сырткары пенсияга дагы чыкты. Жакшы комментарий жазып коюңуздар. Атам көрсө сүйүнүп калсын. Ушу бизди деп, балдарымды деп, ушу спортсмендерди, негизи эле ушул Кара Суу айылынын спортсмендерин деп, Лейлек районунун спортсмендери деп, андан сырткары Россияга чейин спортсмендерди алып барып келип жүрдү. Ушу кыргыздын спортсмендери өнүксүн, өссүн деп өзүнүн салымын колунан келишинче кошту. Атамдан Алла разы болсун. Эми мындан буяга ушу биздин төрүбүздүн көркү болуп, бал пайган, бай байбиче болуп жүрө берсин. Жакшы комментарий жазып коюңуздар, атам көрсө сүйүнүп, көңүлү көтөрүлүп калсын. Ошол мааракенин урматына, 60 жылдык мааракенин урматына
айылга топ беребиз. Жашы болобу, карысы болобу, аял кишилерге чейин топ берейин деп чечтик, Кудайым буйрса. Анан ошол эң негизги себеби ошол. Анан атам апамдан зыярат алайын деп ошол 60 жылдык мааракесине зыярат алганы келдим. Андан сырткары мен өзүм ушул айылда чоңойгом, ушул айылдын суун ичкем, ушул айылдын мындай айтканда таалим тарбиясын алганмын ушул мектептин, Бостон Эралиев атындагы орто мектебин. Анан мен дагы эми бул айылга, бул мектепке өзүмдүн салымым болсун деп, ким билет, бул айылдан, бул мектептен болочок биздин президенттер окуп ататтыр, болочок биздин министрлер, полковниктер, генералдар окуп ататтыр. Бир Кудай билет. Анан мен да салымым болсун деп, буга чейин ушул өзүнүн инилерибиз айыл ичинде баягы окуу боюнча баягындай мектептер, класстар аралык, окуучулар аралык, баягындай окуучуларга мотивация болсун деп мындай бир иш чара өткөрөт экен да. Китеп сатып алып беребиз. Ошол китепти окуйт дагы, түшүнүгүн мындай ошол жюрилерге айтып берет да. Анан орун алгандарга сыйлык болот. Ушул сыяктуу бир мотивация да. Мындай айтканда, билимдүү адам эч качан кор болбойт. Илимдүү адам дагы эч качан кор болбойт. Баягы макала бар го. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү, илими күчтүүлөр миңди жыгат деген. Бул хакыйкатта бул нерсе хак нерсе да. Ошон үчүн азыр мектепке келип калдык. Азыр саат 11-де ошол биздин окуучулар аралык эме башталат. Ошол конкурсубуз. Анан бул жакта ошол белек-бекчектер болот, Кудайым буйрса. Азыр мен окуп бүткөн мектеп мына ушул. Келип калдык. Мен окуган мектеп ушул. Мен агайым Шеров Казбек деген биздин физика мугалими, физикадан берген биздин мугалимибиз. Ушул айылда ардактуу мугалимдердин бири ушул агайым. Азыр мен агайларымды да бир чекеден тааныштырам. Бүгүнкү иш чарада көп агай эжекейлер, ушул окуучулардын арасынан эң мыкты окугандар өзүнүн билимин сынап көрөт. Эралиев Бостон биздин ошол атабыз. Айкөлү турат, киргенде эле залда. Бул жакта мектептин ичинде ушундай бир кооздоп коюптур. Сонун кылып. Биз окуп жүргөндө дагы кудум ушундай болчу. Ушул көрүнүш. Мен эски ошол мектепте окуп жүргөн күндөрүм кичинекей убакта. Бул жака, по-моему, канча 4-чү же 5-чи класстан бул жак жаңы түшкөн болчу да. Биз ошондо 2000 канчанча 2004 же 2005 курулган да. Азыр эжекейлерден дагы, агайлардан дагы тактоо иретинде сурайбыз. Мен унутуп калыпмын. Себеби жашоо ушуга алып барат экен да. Жашоодо ар нерсе болот экен. Баягындай анча-мынча да стресс болосуң, анча-мынча да сүйүнөсүң дегендейчи. Ошонун эсебинен унутуп калыпмын. Азыр мен классымды билем, төр жакта сол жакта эң акыркы класс болчу. Но люстралар биз ошол убактагы люстралар экен. Залдын баштан аяк. Бул жак азыр тарых классы болуп калыптыр. Бисмиллахиррахманиррахим. Мынакей ушул класста мен 11-де бүткөнмүн. Азыр уже заманбап болду. Светін күйгүзсөңөр болобу? Свет күйөө? Молодец. Азыр уже заманбап болуп калыптыр. Мындай электронный аппаратуралар коюлуп, бул жактан доскадан сабактардын кандай айтканда электрондук түрдө көчүрмөлөрү чыгат. Бисмилlah. Силер окуйсуңарбы бул жакта? Бизден чоң класс. Канчанчы класстар окуйт? 8-дер окуйбу? Мына ушул жерде бүткөнбүз. Окуучулук күндөрдү бир эске салып, сиздердин да эсиңиздерге келди болуш керек. Ушундай отуруп сабак жазып
Азыр эми ага эжекейлерден кабар алайынчы. Бисмилла. Ассаламу алейкум. Рухсат экен, эчне кандайсыз? Сизге кандайсыз? Жакшы отурупсуз. Сизге кандайсыз? Сизге кандайсыз? Жакшы отурупсуз. Жакшыбы? Иштеп атасыздарбы? Мына кандайсыз? Жакшы отурупсуз. Ачта. Сак жакшыбы? Ramdı, tecrübe. Kapalı var mı? Жакшы, шүгүр. Өзүңүз Şükür. иштеп атасыздар. Yine geldin de. Келип калдык буюрса. Sakallar merak basın. Алла разы болсун. Жакшы. Шүгүр, өзүңүз. Мен бир чекеден тааныштырайын эми. Бул мен өзүмдүн жакын айыштам. Ушул мектепте убагында директор болуп жүрдү. Бизди дагы окутту, чокутту, талим тарбиясына берди. Биздин дагы билим деңгээлге бирден бир чоң салымын кошкон ушул Бөрүбаев Идрис деген мен өзүмдүн эң жакын айыштам болот. Таныгандар бар, айыштамдын эмелери боюнча Бөрүбаевтар деп илгери депутат дагы болуп жүргөн. Ошол мындай айтканда биздин айылдын атактуу мындай инсандары десек болот. Биз айыштабыз менен ушул чоң аталарыбыз менен сыймыктанабыз. Мен эң жакын айыштам ушул буюрса. Анан бизде азыр директорубуз, азыркы директорубуз өзүбүздүн эле ушул Кара Суу айылынан мына бизден 3-4 жаш улуураак Нурали абабыз азыркы учурда директорсуз. Алла разы болсун. Алла разы болсун. Азыркы учурда директор. Могу аз мен эжекейлерим дагы бир катар тааныштырып коеюн. Анан бул жерде биздин эжекейибиз Нурбүй эжекейибиз бар. Бул эжекейибиз дагы көптөн бери ушул мектепте, ушул Кара Суу айылынан Бостон Эралиев атындагы орто мектебинде талим тарбия берип иштейт. Эжекебизден дагы Алла разы болсун. Андан кийин бул жактагы эжекебиз Апиз эжеке, Апиз эжекебиз дагы бул Кара Суу айылына келин болуп келгенден бери ушул жерде окуучулардын, мен карындашым дагы окуткан, Айзырек деп. Окуучулардын билим деңгээлине салым кошуп келет. Сизден дагы Алла разы болсун. Андан кийин өзүбүздүн мен Айшенем дагы болуп кетет. Бул жак Саламат деген мен өзүм эжекейим, Айшенем, кызы менен чогуу бүткөнбүз. 1-класстан 11-класска чейин. Бул Айшенемден дагы Алла разы болсун. Убагында Айшенем бул жерде дагы ушул завуч, директор, ушул кесиптерди дагы иштеп, азыр эми бул жакта Нурали абабыз Айшенемдин баласы болот. Учурда баласына өткөрүп берген. Айшенемден дагы Алла разы болсун. Ушул ага эжекейлердин бизге болгон, биздин ушул билим деңгээлибизге бирден бир салымдары аябагандай чоң десек болот. Кудайым буюрса, азыр дагы көп ага эжекейлер жок экен. Көп ага эжекейлер, бизди окуткан ага эжелер пенсияга дагы чыгып кеткен. Эгер көрүп аткан болсо, баарыңыздардан Алла разы болсун. Ушул сиздердин берген билимиңиздерди, талим тарбияңыздар менен биз буюрса максатыбызга жетип отурабыз десек болот. Биз илгери бул мектеп түшө элекке чейин мына жерде П-образный мектеп бар эле, анан бул жак азыр садик болуп калыптыр, эски мектеп. Мына класста дагы 1-классымды мен ушул жакта азыр бир классты көргөзөм. Кичинекей бөөк убагыбызда 1-классымда мынакей. Мунун сыртын, ичи сыртын эле жасалгалап койгон, бул эски мектеп. Мынакей, мына жерде алар илгерки немелер биздин убакта ушундай болчу. Муну жакшынакай кылып карап, мынакей кирип көргөзөйлү. Бисмилла. Азыр садик кылып коюптур. Садикке жатакана кылып коюптур. Менин 1-классым ушул жакта. Машалла. Катарынан азыр садикке спальнилерди коюп бериптир жаш бөбөктөргө. Биз ушул класста 1-классыбызда окуганбыз.
Машалла. Ошол полдор, может жаңылагандыр. Жаңы болуш керек, по-моему, полу. Илгерки полдор уже калбай калса керек. Бул окуу, бул өзүңөр үчүн. Мына жерде азыр силерде азыр убакыт бар, силерде шарт бар. Силер окусаңар уже мээңер кабыл алат. Жаттаганда да тез жаттайсыңарбы бардыгың, Демек силерде азыр мүмкүнчүлүк бар да. Мынаки агайлар, эжекейлер ушул бардыгы силерди окусун деп ушундай шарттарды түзүп берип атат, китептерди алып берип атат, спонсорлорду табып берип атат. Бул эртеңки силердин келечегиңерге мындай жакшы түрткү болсун деп ушул нерселерди берип атат да. Силер азыр анча-мынча сабактар дагы өтүлбөй калып атса керек, биздин убакта дагы бар эле. Ар бир сабакты силер өзүңөр талап кылгыла. Аркасынан түшүп алып, басың бизди окутуң, бизге бир нерсе үйрөтүң деп биз өзүбүз айтып келет элек. Силер дагы ушул нерсени кылгыла. Макулбу? Ошол. Эми айтканда максат ошол силердин келечегиңерге. Азыр биздин тест аякталды болуш керек. Жыйынтыгы чыкты, окуучуларды эжекейлер тизип атат. Бизди дагы ушул эжекейибиз ушинтип тизген болчу. Уже 15-20 жыл болуп калыптыр да. Бирок ага эжекейлерибиз картайган эмес. Алла разы болсун. Мен азыр бир нерсе эсиме келип кетти. Биз дагы ушул жерде окуп жүргөндө кудум ушундай формада тизилчү элек да. Линейка деп коет эле. Бизде да кандай мероприятие болбосун, ошол убакта ушинтип тизип окуучуларды сыйлайт эле. Бүгүнкү конкурска активдүү катышып, өзүнүн жакшы билим деңгээлин көрсөткөн 10 окуучуну чакырабыз. Кимдин фамилиясы аталса, келип акчалай сыйлыгыңарды алып бересиңер, 6 класстын окуучусу Малика Абдикадырова. 3 класстын окуучусу Муслима Сапаралиева. Молодец. Күт, мына жака туруп тургула азыр. Катар тизиле бергиле. Халима 6 класстын окуучусу. 4 класстын окуучусу София. Жаңылай. Молодец. 8 класстын окуучусу. Ал 5 класстын окуучусу Амина. Асия деген Асия. 5 класста Асия качкан жок? Сен 8-би? Молодец. 4 класста Асия. Асия качты беле? Кайсы Асия экен анан? Жок, 6 класста Асия эмес. Ажы. 4 класстын окуучусу. Мамутов Алихан. Молодец. Мамутов Ибрагим. Кийинки окуучулар, экинчи орундагы окуучулар, жакшы деңгээлде өзүнүн билимин көрсөткөн Назарова Раяна. Алимбаев Кутманбек, 4 класстын окуучусу. Молодец. Абдибахапов Руслан, 6 класстын окуучусу. Шул молодец. Алимова Раяна, 8 класстын окуучусу. Мавлянова Гүлсара, 8 класстын окуучусу. Бүгүнкү конкурста эң жогорку деңгээлдеги билим деңгээлин көрсөтүп, эң китепкөй окуучуларыбызды тандадык. Алардын бири 8 класстын окуучусу Абдикадырова Хафиза. Булар канчанчы орун? 1-чи орундар. 1-чи орундарда 5. Бул жерде канча акчалар? 500 сом. 500 сом. Кошумчада 1000 сомдон азыр эм банкыңарды бересиңер. Кем ал? Ал. Мен грамотаны да. Жакшылап тартып коя. Азыр
мага жолуккун азыр эми банктарга дагы. 6 класстын окуучусу Мамытова Асия. Бул канчанчы орун? 1-орун бул да. 5 окуучуну 1-орунга койдук. Сага дагы 1000 сом, бул кошумча акча болот. Азыр мага жолуккула, кетпей. Гүлдана 8 класстын окуучусу. Асия, грамотаңды алып кет. Молодец. Азыр дагы кошумча 1000 сом болот, 5 класстын окуучусу Момунов Азиреткул. 1-орунга. Момунов Азиреткул. Молодец. Сага дагы кошумча 1000 сом азыр, мага грамотаң. 8 класстын окуучусу Мамытова Нурайым. Молодец. Азыр грамотаң ал. Нурайым. Сага дагы 1000 сом азыр, кошумча азыр. 2-орунда алган окуучулардын грамотасын тапшырбай калыппыз. Келип алып кетесиңер, Алимбаев Кутманбек. Молодец. Халилова Раяна. Абдибахапов Руслан. Назарова Раяна. Молодец. Мавлянова Бүсера. Азамат Сыңаркана окуучулар бир протокол чаап беребиз, Азамат Сыңар окуучулар бардыгыңар өзүңөрдүн мыкты деңгээлиңерди көрсөттүңөр. Эми бул конкурс экен. Бирок калган окуучулар дагы жаман эмес. Бардыгы 18, 19, 16 упайлардын ээси болду. Булар болсо 20дан жогорку упай алган окуучулар, жалпы 25 суроо берилген болсо. Азамат Сыңар окуучулар сыйлыгыңар кут болсун. Мындан кийин дагы китеп окууну дайыма адатка айландырып, келечекте айлыбыздын мыкты чыган инсандар болушуңарга тилектешпиз. Окуучулардын атынан ушул конкурсту уюштуруп берген демөөрчүлөргө дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Рахмат сизге дагы. Бир мүнөт эметип коеюн, Так, урматтуу балдарым, кыздарым, инилерим, карындаштарым, мына көрдүңөрбү мына окуучуларды? Барыңар көрүп алгыла. Анан бир сыйра максат кылып койгула. Кийинки ушундай жарышта силер ушул жака чыгышыңар керек. Бардыгың чыгышың керек. Бул жакта эч ким калбаш керек. Макулбу? Бул силерге мотивация болсун. Булар эң жакшы окуучулар. Силер дагы жакшы окусаңар, ушундай чыгасыңар. Биз класстын ичинде сүйлөштүк. Бардык нерсе келип неге такалат экен? Билимге такалат. Ошон үчүн бардыгыбыз окуйбузбу? Буюрса, силер дагы кийинкиде бардыгың чыгасың. Аракет кылгыла бардыгыңар. Кол чабабыз. Урматтуу окуучулар, рахмат бардыгыңарга. Сыйлык алгандар сыйлыгыңар кут болсун. Силердин атыңардан биздин абабызга Ахматалиев Нурмбек агайга чоң ыраазычылык билдиребиз. Мектеп жамаатынын атынан. Бул жерде бүгүнкү конкурста китеп окуу конкурсунун бир аз форматын өзгөрттүк. Мурда бир эле биринчи орун боло турган болсо, мында бир канча биринчи орун. Биз баягы көрсөтүлгөн пароктон босого балдан өткөндөргө бардыгына биринчи орун деген сыйлыктарын бердик. Бул себеби паланчы алатта деген түшүнүктөн алыс болушубуз керек да. Эгерде биз аракет кылсак, биз дагы биринчи орунга жетишкенге чоң мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эмесе сиздердин алдыңыздарда Leylek райондук билим берүү бөлүмү, Эралиев атындагы жалпы билим берүү мектеби ыраазычылыкка мектеп окуучуларынын китеп окууга болгон кызыгуусун арттырууда, окуучулардын билим алууга болгон кызыгуусун шыгын ойготууда мектеп менен тыгыз иш алып барып, кызматташкандыгы үчүн, китеп окуу конкурсуна материалдык колдоо көрсөткөндүгү үчүн Махматалиев Нурмбек Махматалиевичке мектеп жамаатынын атынан ыраазычылык билдиребиз. Рахмат агай, ушундай дайыма келечек муундарга билим тарбия берүүдө мектеп менен тыгыз кызматташып, ушундай ийгиликтерге бирге жетебиз деген ойдомун. Ишиңизге ийгиликтер болсун. Рахмат. Алла разы болсун. Алла разы болсун. Учурдан пайдаланып, мына окуучулар. Мына мен маңдайымда эжекебиздин аты ким? Нурбек эжекей. Нурбек эжекей мен эжекейим да, мени окуткан. Азыр эми силерди окутуп атат. Мен баягы класста айттым го.
азыркы эжекейлерди аркасынан кууп силер билимин алгыла. Звонок болдубу? Сразу кайсы сабак? Усулканада отурган болсо басың эжеке, бизге сабак өтүң. Кайсы тема? Болушунча мына жагыңарды топтогула. Мына жака бир нерсе сактап калгыла. Мына телефондой. Телефонго сактап калган бул нерсени биз колдонуп атабыз, а? Бул кор болбой атат азыр. Көчөдө ташталган жок, а? Бул биздин чөнтөгүбүздө, биздин колубузда турат. Мына бардыгыбызда бар. Силер дагы мына жагыңарга билимди болушунча ага эжекейлерден алып калгыла. Кийин силер дагы мына телефондой кор болбойсуңар. Бир эле мисал жетиштүү болуш керек, а? Ошон үчүн аракет кылгыла окуп. Анан дагы бир эме, азыркы биринчи орунду алгандарга да кошумча акча ага өзүңүз эжеке өзүңүз бөлүштүрүп, 1000 сомдон берип коесуз. Жанагы 5 орунга. Ушундай кылайлы. Буюрса, ниет кылып коела. Кийинкиде бардыгың чыгасың, а? Болду. Сүйлөштүк. Рахмат. Молодец. Макул. Кең эжеке. Буюрса, биздин мектепте эң алдыңкы окуучулардын бири ушулар. Ата-энелери көрүп сүйүнсүн. Видеобуз аягына чыгып калды. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу достор, урматтуу катталуучулар. Көргөзүүдө максат, менде мындай максат болду да. Буга чейин бул жарышты, бул окуучуларга мотивация, бул мероприятие деп коелу. Ушул тармакты инилерибиз колго алып келген. Мага чейин өтүп аткан. Анан мен дагы мындан бияга колумдан келишинче өткөзүп берейин деп, буюрса мен колго алып отурам. Көргөзүүдө максат, мага ушундай ой келди. Мен ушул айылдын суун ичкенмин, мен ушул айылдын тарбиясын көргөмүн, мен ушул айылда төрөлгөмүн, мен ушул мектепте окугамын, мен ушул мектепте билим алгамын. Мен альхамдулилlah ушунчалык баягы даражага жетишиме ушул мектептин ага эжекейлери, ушул айылдын айыл тургундары, ошолордун таалим тарбиясы нан улам ушундай даражага жетип отурабыз, Аллага шүгүр. Анан мен дагы ушул айылдын таалим тарбиясын, ушул мектептин таалим тарбиясын алып, немеге мен эми ушул айыл үчүн, өзүмдүн айылым үчүн бир нерсе кылып беришим керек деген бир максат коюп, ушул нерсени уюштуруп отурабыз. Эми бул көрүүчүлөр үчүн, сиздер үчүн мотивация болсун. Эгерде жерлерде сиздер ар тараптан көрүп атасыздар, сиздердин дагы колуңуздардан келсе, ушу билим деңгээлин жогорулатуу максатында, бир эле максат, билим деңгээлин жогорулатуу максатында сиздер дагы мектептерге ушундай бир кызыктыруучу оюндарды уюштуруп, окуучуларга мотивация иретинде ушундай мероприятие өткөрүп койсоңуздар болот. Буюрса бул видеобуз ушун менен жыйынтыкталды. Кийинки видеобуз буюрса мен өзүмдүн атам, атакем тууралуу болот. Кийинки видео мындан дагы кызыктуу болот. Кудайым буюрса, азыр бүгүн оюн башталды. Бүгүн 30 число, 4-ай 2026 жыл. Мына Кыргызстан убактысы түшкү саат 1 болуп калды. Кийинки видео менин өзүмдүн атам тууралуу болот. Жогоруда айткандай, атамдын 60 жылдык юбилей майрамы. Ошол майрамга карата волейбол оюну, жаштар аралык, карылар аралык, анан аял кишилер аралык. Ошол боюнча болмокчу туугандар. Көрүшкөнчө. Оорубаңыздар.